Саламатсыңар урматтуу окуучулар, жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда бүгүн аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс, кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Ысык көл, Кыргызстандын бермети. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, ооз-эки кепте колдоно алышат. Ысык көлдө же каникулда турмуштук кырдаалдары боюнча сүйлөшүүгө үйрөнүшөт. Текст аркылуу дүйнө таанымы калыптанат, байланышты кебесөт. Окуучулар Ысык көлдүн кооздугуна суктанып, аны менен сыймыктанышат. Ысык көлдү көздүн карегиндей сактоо керек экендигин билишет. Өтүлгөн темалар боюнча кайталайбыз балдар, суроолорго жооп бергиле. Биринчи, Кыргызстандын символикаларына тагыла. Экинчи, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Үчүнчү, Бишкек шаары кайсы республиканын борбору? Төртүнчү, азыр шаарда эмнелер курулган? Бешинчи, шаарда кандай театрлар бар? Бул суроолорго жооп жазып, WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Тоо арасында жайгашкан расположен среди гор. Көлдүн айланасы вокруг озера. Узундугу длина. Туурасы ширина. Таза чистый. Тунук прозрачный. Көрдүңөрбү балдар? Биз жаңы сөздөр, бул Ысык көлгө тиешелүү сөздөр. Анан бизге дагы тааныш турмушубузда колдонуп эле жүргөн тааныш сөздөр балдар. Биринчи көнүгүүнү караларды, көркөм окуйбуз. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Балбан болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Балдар, дептериңерди алгыла дагы, бүгүнкү датаны, теманы жазгыла. 3-көнүгүү деп сүйлөмдү жазып, орус тилине которгула. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Ушул сүйлөмдү орус тилине которуп жазасыңар балдар. Диалогду окуйбуз. Чыпалак бала менен Акылайдын диалогу. Чыпалак бала: Акылай, Ысык көл кайда жайгашкан? Акылай: Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Чыпалак бала: Ысык көлдүн суусу кандай? Акылай: Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көрүңөр балдар, Ысык көл тоо арасында жайгашыптыр. Ысык көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу экен. Силер дагы диалогду окугула балдар. Анда текст окуйбуз. Биринчи мен окуп берем, андан кийин өзүңөр окугула. Кыргызстандын бермети. Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл кышында тоңбойт. Ошондуктан аны эл Ысык көл деп аташкан. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык көлдүн узундугу 182 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат, бирок бир да суу агып чыкпайт. Көрдүңөр балдар, Ысык көл кандай жайгашыптыр? Ысык көл тоо арасында жайгашыптыр. Ысык көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу экен. Ысык көл деп эмне үчүн аталып калыптыр? Ал кышында тоңбойт экен. Ошондуктан ал Ысык көл деп аталып калыптыр. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Балдар, силер да өзүңөр окуп түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Анда балдар, Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдү сагынуу деген өлеңи бар. Бул Ысык көлдү кандай экенин уйласыңар.
Xayalımda аққу болып ұшып жүрім көл үстінен, көк асмандың мекенінде балықсымал еркен сүзім. Алыс кетсем қоса болып, сағынам салқын төрім. Алтын гөлім, ысық гөлім, сағындым мен толқын бүркін. Алыс кетсем қоса болып, сағынам салқын төрім. Алтын гөлім, ысық гөлім, сағындым мен толқын бүркін. Байырқының бабалардың сөзі қалды гүл бетінде. Балалығым естен шықпай, есім қалды гүл шегінде. Алыс кетсем қоса болып, сағынам салқын төрім. Алтын гөлім, ысық гөлім, сағындым мен толқын бүркін. Алыс кетсем қоса болып, сағынам салқын төрім. Көрдүңөр балдар, ысык көл жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун Рыноктун ар көлүнөр сатылганынын аткарысында. Анда балдар бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөндүк? Ысык көлдүн кандай көл экенин билдик балдар. Ошондой эле жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Эми балдар үйгө тапшырма 7-көнүгүүнүн 1-2 суроолоруна жооп бересиңер дагы. Кыргызстандын Бермети деген текстти окуйсуңар. Ушуну менен аралыктан окутуу сабагыбызды аяктадык. Салам.